Эмне үчүн кээ бирөө жаш көрүнөт, кээ бирөө картаң көрүнөт. Мисалы, бир эле курактагы эки айымды алсак, бирөө жаш көрүнөт өзүнүн курагынан, бирөө болсо өзүнүн курагынан бир топ улуу көрүнөт. Биринчиден, бул албетте генетика. Эмне кылсак дагы биздин гендерибиз биздин жаштыгыбызды, сулуулугубузду жана кандай оору менен ооруйт экенибизди баарын алдын ала чечип койгон. Бирок гендер десе эле эч нерсе кылбай, баары бир ген экен деп отуруп алган болбойт. Анткени гендер бул база. Ошол базаны силер кантип алып кетесиңер, силерден көз каранды. Мен апам илгери мындай нерсени айтчу да. Биздин класста дейт, ушунчалык сулуу бир айым бар болчу дейт. Ушунча сулуу. Кийин бир чабанга күйөөгө тийди дейт, айылга жашап калды дейт. Анан ошол эле класста анча деле сулуу эмес, бирок өзүн караган, тыкылдаган кичине сербарак кыз бар болчу дейт. Ал болсо шаарга күйөөгө тийип, кийин бир жерге иштеп, өзүн карап, анан бир убакта ажырашып да кеткен биши кылып, аябай өзүн карап, өзү үчүн жашаптыр да. Анан кийин жолугушууга келип, баары канча бир жылдыкка келип, анан ошол баягы суп-сулуу кызды карасак, тиштери түшкөн, териси капкара, турулуп, күйөөсү ичип, көп түйшүк көрүптүр да жашоодочу. Тиги кызыбыз дейт, көп деле жакшы окуучу деле эмес дейт, бирок мындай өзүн жеке чыгарасын билген, өзүн мындай эч кимге абидага бербеген кыз болчу дейт да. Ал болсо мурда кандай бойдон болсо ошондой эле калыптыр дейт. Буну мен эмнени айткым келет? Баарыңар стерва болгула, баарыңар өзүңөрдү сүйгүлө, ажырашып кеткиле деп эмес. Болгону гана жашоо шартыңарга дагы байланыштуу болот экен. Шамалда жүрсөңөр, өзүңөрдү карабасаңар, туура эмес тамактансаңар, ошонун баары биздин сырткы келбетибизге таасир этет экен. Же тескерисинче, косметологиялык процедуралар жасап, кремдерди сүйкөп, өзүңөрдү аябай карап жүрсөңөр, силер мисалы генетика боюнча мынча жашта картаймаксыңар, а силердин жаштыгыңар узара берет. Генетиканы дагы өзгөртүп, генетиканын данныйларын биз өзгөртсөк болот. Дагы бир нерсе бул сергек жашоо. Чылым чекпеш керек, кыймылдаш керек, өзгөчө бүт дененин баарын кыймылдатыш керек, булчуңдарга нагрузка бериш керек. Ошондо дагы өтө көп күнгө чыкпаш керек. Ошол дагы биздин организмибизди жаш бойдон көпкө чейин сактайт. Туура тамактануу дагы өтө маанилүү, өтө майлуу тамакты жеген айымдар, боорун аябаган айымдар, же мындай алкоголь ичимдиктерди жакшы көргөн айымдар, же жалаң камыр менен этке басым жасап, жашылча жемиштерди көп жебеген айымдар дагы эртерээк картаят. Анткени организмде окислительный стресс деген нерсе пайда болот. Кычкылдандыруу стресс. Мен ошол тууралуу какшап эле келатам. Эмне үчүн картаябыз? Кычкылдандыруу стресс үчүн картаябыз. Ошол сезгенүүнү, кычкылдандыруу стрессти азайтышыбыз керек. Кантип? Туура тамактанып, свежий воздухка, таза абада көбүрөөк жүрүп, көбүрөөк кыймылдап, булчуңдарга нагрузка берип, бунун баары өтө маанилүү. Анан албетте сөзсүз бул бетке кам көрүү. Ооба, косметология, пластика, спорт баары керек. Бирок үй шартындагы бетке кам көрүүгө токтолсок, активдүү заттары бар косметиканы колдонуу. Көп айымдар мен тигини алып атам, буну алып атам, курамында эмне бар? Билбейм. Курамында корейче же кытайча жазылган. Салам, мен косметикамын деп жазылган. Эмне жазылыш керек? Ингредиенттер жазылыш керек. Тилекке каршы биздин өлкөдө ошол кирген косметикага сертификация, контролдор азыраак. Башка, мисалы, Европалык өлкөдө GMP стандарт деген берилет, сертификаттар берилет, жана башка нерселер берилет. Ошондуктан ал жерге мындай эптеп-септеп туфтаны киргизе албайсың. Ошон үчүн биз өзүбүздү коргошубуз керек, косметиканын курамын жакшы окушубуз керек. Биздики эмне, мага бетиме жакты, жаккан жок. Көп айымдардыкы ошол эле критерий. Биздин косметиканда кээ бир айтат, бетиме жакпай калды. Кантип? Кургатып салды. Сенин өзүңдүн териңдин барьери иштеген жок.
биздин косметикага рахмат айтышың керек. Ошого диагноз коюп, сени эрте картаюудан сактады. Сен убагында дарылашың керек терини. Буга чейин сен иштебеген, активдүү заттары жок, пустышка косметиканы колдонуп келгенсиң. Анан жөн эле майлай бересиң, бет майды деле жана суу майды деле, ланолинди, вазелинди аптекадагы деле алып деле майлай берсең, ошондой эле эффект бермек десем, көп айымдар түшүнбөйт. Активдүү заттары кошулган косметика керек. Анан дагы бир нерсе керек. Бүгүн сүйкөп, эртең сүйкөбөй коймо эмес, регулярдуу түрдө сүйкөш керек. Качан эффект берет косметика? Дайыма колдонгондо. Бир эле тюбикти алып сүйкөп койгондо эмес, эртең менен как положено жууп, тазалап, күнгө каршы кремдерди колдонуп, кечинде келип, жууп, тазалап, тишиңер жумайынча жатпайсыңар да. Ошондой эле бетке кам көрмөйүнчө жатпаш керек. Көп айымдар үчүн бетке кам көрүү бул эми убактым болсо жасайм, убактым болбосо жасабайм деген. Бул туура эмес. Анда косметиканын эффекти такыр болбойт. Ошондуктан айымдар, картаюу эмнеден болсо дагы силерден кетпесин. Биздин колубуздан эмне келет? Биздин колубуздан Кудай берген ден соолукту, Кудай берген денени, сулуулукту көпкө чейин сактап, жакшы колдонуп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элди суктандырып, өзүбүздү суктандырып, өздүк бааны көтөрүп, бактылуу болуу. Тилекке каршы көп айымдар сулуулукту, жаштыкты экинчи орунга коет. Сулуулук, жаштык барабар ден соолук. Эч качан ден соолук өзүнчө, сулуулук өзүнчө болбойт. Ошон үчүн айымдар, баарыңарга сулуулук, жаштык, комментарийге суроолоруңарды жазгыла. Эң кызыктуу суроолорго мен эмки видеону тартам.